Чаткал районунун Шакафтар айылындагы Жылдызча балдар бакчасынын имаратынын эскилиги чак эле жеткен. Анданда имараттын таардыгы айлелинин бардык бакчага жарамдуу балдарын кабыл алууга жетишсиз. Учурда бул жерде 90 гана бала тарбия алып келет. Ал эми кезекте тургандар 300дөн ашуун. Бизде азыр жаңы бала бакчага өтө муктаж болуп жатабыз. Себеби дегенде 345 бала бакчага муктаж. Эгерде бизге жаңы имарат салынып калса, же болбосо дагы бир имарат болсо, бизге ошол бала бакча катары бериле турган имарат болсо, бизге жакшы болмок. Бизден ата-энелерге дагы, кичинекей балдарга дагы шарт түзүлмөк. Кезинде Сумсар айыл өкмөтүнө караган бул Шакафтар айылындагы балдар бакча көйгөйү элдик курултайда дагы айтылган негизги маселелердин бири болгон. Чындыгында бул аймакта элдин саны көп, бирок социалдык объектилер талапка толук жооп бербейт. Жергиликтүүлөр 1989 жылдан бери иштебей бош турган сөөк жана хирургия бөлүмүнүн имаратын убактылуу болсо дагы балдар бакчасына алып берсе деген тилекте жүрүшөт. Анткени жаңы имарат салууга бул аймакта жер тилкеси дагы жок. Ана бул маселе боюнча биздин элдин президентибиз Садыр Нуркожоевичке, ошондой эле министрликтер комитетинин төрагасы Акылбек Сөмбекович Жапаровго дагы кайрылуулар болгон, акимчиликтин өзүнөн кайрылуу болгон, саламаттык сактоо министрлигине. Бирок алар деле ошол биз реабилитациялык центр борбор ачабыз деген кат менен жооп беришип келатат. Мына кече 2023 жылдын 15-16 декабрында өткөн курултайда дагы Сумсар айыл өкмөтүнөн мен делегат болуп бардым эле курултайга. Биринчи ушу маселени коюшту Сумсар айыл өкмөтүнөн, Шакафтар айылынан. Демилгени район жетекчилиги дагы колдоого алган. Эгер саламаттыкты сактоо министрлиги бош жаткан бул имаратын билим берүү министрлигине өткөрүп берүүгө уруксат берсе, оңдоп түзөп балдар бакчасына ыңгайлуулук түзүп берүүгө даяр турушат. Эгер саламаттык сактоо министрлигинен убактылуу өткөрүп берип турса, здание эгер ушул ойдон тура берсе, пайдаланбай тура берсе, износко барып өзү деле жакшы абал жылдан жылга бузулуп келатат. Андан көрө биз ага дагы бир айтканда 20 миллиондой акча керек да, ремонттоп, сыртын ичин ремонттоп бар талабын кылсак, анан бала бакча катары пайдаланып турсак, анан кийин ушул бойдон болбойт. Азыр планга биздин мамлекет тарабынан бала бакча салынса, кайра эле саламаттык сактоого берет деген ойдомун да. Элдин дагы талабы ушул. Шакафтар айылынын тургундарынын жалпы тилеги ушул имарат маселесин чечип, балдар бакчасын талапка жооп бере турган абалга кептесе, аймактагы чоң көйгөй чечилмек. Биздин жашап аткан жерибизде азыр жылдан жылга мекемелер көбөйүп, иштөөчүлөр, кызматчылар көбөйүп, алардын балдары келип, алар жайгаша турган садиктер жок. Кээ бир мугалимдер үйлөрүндө отуруп калып атат, балдарын карап туруп. Бала бакчанын босогосун аттабай туруп, балдар 1-класска барып калып атат да. Эми бала бакчага келген балдар окуучу менен бала бакчанын босогосун аттабаган окуучунун айырмасы өтө чоң болуп, билим сапатына дагы бир аз көйгөйлөр жаратып атат. Бүгүнкү күндө аталган айылда жалпы 720 түтүн бар болсо, анда 3652 жаран жашап келет. Нара Жапарова, Бекмамат Алишер уулу, Чаткал району.